Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер. Ардактуу агайын туугандар. Ар бириңиздерге Аллахтын жакшылыгы, мээрими, берекеси тийген болсун. Бүгүн сиздер менен буюрса кезектеги темабыз үшүр тууралуу болмокчу. Үшүр дагы урматтуу агайын туугандар, зекеттин түрлөрүнө кирет. Biz өткөн сабагыбызда ошол акчалай, алтын, күмүштөн, малдын зекеттеринен сөз кылган болсок, бүгүнкү сабакта сиздер менен буюрса, ошол жерден өнгөн мөмө жемиштер, дан эгиндердин дагы бул зекети бар экен, аларды биз үшүр деп коет экенбиз. Эгерде сиз картошка ектиңиз, сабиз ектиңиз, буğday ектиңиз, арпа ектиңиз, редиска ектиңиз, алма, жүзүм, жана башка бир мөмө жемиштин түрлөрү бар. Ушулардын баары, урматтуу агайын бир тууган, бул жерден өнгөн нерселер болуп атат да. Алла Таала ошол сизге рызкы катары берип атат. Алла Таала Раззак деген сыпаты менен сиз менен бизге ушундай мөмө жемиштерди, дан эгиндерди насип кылып атат да. Эми Алла Таала Куранда көптөгөн аяттарда мен берген рызкылардан дайым бөлүшүп тургула дейт да. Дайым аны каржагыла, муктажга жеткиргиле, пайдалуу каржагыла дейт да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын хадисинде да айтып атат: "Хайрун нас мен янфау линнас", инсандардын жакшысы инсандарга пайдалуу болгону. А инсандарга пайдалуу болуш бул материалдык пайдалардын дагы жолу орду зор экен. Ошонун катарында мына үшүр кирет экен. Эми үшүрдүн фарз болгон берки зекеттин айырмасы бул деле милдеттүү, важип болуп эсептелет. Ар бир момун мусулман ошол жерден өнгөн мөмө жемиш, дан эгиндеринин үшүрүн бергенге милдеттүү. Зекет сыяктуу була момун мусулмандарга жетиш керек. Бул дагы ошо Кудайга болгон шүгүрчүлүктүн белгиси экен. Алла Таалага болгон ыраазычылыктын белгиси экен. Аллахым, сен Раззак деген сыпатың менен ушу түшүм берип атасың. Жамгыр жаадырып, суу берип, бизге ушундай биздин эмгек кылып, ошо өзүбүз себеп болуп жетишибизге сен гана мүмкүнчүлүк берип атасың деп, ошонун эгерде жерден өнгөн дан эгин, мөмө жемиштердин кайсы гана түрү болбосун бересиз, ага эгер кайракы жер болсо, мындай жамгыр менен эле сугарылып, ошол жердин өзүнүн табигый нугунда гана өсүп өнгөн мөмө жемиш, дан эгиндер болсо, ага ошол 1/10 берилет экен. 1/10 урматтуу агайын туугандар берилет. Бул дагы ошо муктажга жетсин. Кедей кембагалга жетсин, жетим жесирге жетсин, кароосуз балдарга жетсин, карыялар үйүнө жетсин, деги эле ошол студенттерге жетсин. Ким муктаж болсо ошолорго жеткириңиз да берип. Бул үшүр бергенде алардын акчалайга айлантып алып деле берсе болот экен да. Себеби ошол алуучуну эмнеге муктаж болгондугу эске алынса жакшы да. Акчалайга муктаж болсо, ошону акчалай кылып берсеңиз абдан сооптуу болот да. Жөн эле мөмө жемиш катары, дан эгин катары берсеңиз албетте болот. Дагы зекеттен айырмасы, ушу үшүр садаканын зекеттен айырмасы, буга жыл айланып толушу кереги жок. Ошо түшүм алган мезгилде эле бере берет экенсиз. Түшүм алган мезгилде эле бере бересиз. Мүмкүн болушунча ошол түшүм дайым бардык түшүм топтолгондон кийин эң биринчи үшүрүн берип алганын сообу абдан чоң. Ага чейин түгөтүп албастан, анан үшүр берилгенде ошол жерге кандайдыр бир эмгек кылган болсоңуз, ошолордун чыгымын чыгарбастан туруп берген жакшы экен да, урматтуу агайын туугандар. Мисалы айтайлы, эгерде эмгек кылган болсоңуз, анда 20/1 ошол үшүрдүн жарымы деп айтылат, ошол 20/1 бөлүгү болуп эсептелип калат. Кандай эмгек? Бул мурдагысында 1/10 дегенде
ошо табигый эле жамгырдын суусу менен же табигый эле өзү дарыянын нугу менен өзү арыктан келген суу менен сугарылган, эч кандай мээнетсиз эле сугарылып аткан учурларда анда 10дон 1 болуп атат. Ал эгерде ошо сууну алып келүүгө мээнет кылып, ага турба тартып, ал сууду сатып алып, акысын төлөп, ошондой бир же ташуу жолу менен хауз деп коет, ошо бир жерге топтоо ташып, ошо жерге топ толтуруп, чакалап ташып, же бүгүнкү күнү унаа менен ташып, андан кийин сугарылган жер болсо, андай жерлерде, урматтуу агайын туугандар, 20дон 1 берилет да, 20дон 1 берилет. Бул дагы ошо мээнет эске алынып атат да, бир аз жеңилдик болуп атат. Эми ошондо дагы үшүр берилгенде, урматтуу агайын туугандар, кадимкидей жерге иштеткен чыгымдарыңызды чыгарбай туруп андан кийин үшүрүн берип алган жакшы да. Ошол шариятыбыз ошентип буйрат. Ошол туурасы болуп, бул дагы өтө чоң жардамдашуу болуп эсептелет. Урматтуу агайын туугандар, Кудай Таала эгемен өлкөбүзгө эркиндик берди. Динибизге чоң жашообузга мүмкүнчүлүгүбүз жетиштүү, өлкөбүзгө 1000 мертебе ошол бар экендигине шүгүр келтиришибиз керек. Динибизди кеңири жашап атканыбызга шүгүр келтиришибиз керек. Ар бир жаранда, бүгүнкү күнү Кыргызстанда ар бир жаранда тиешелүү үлүшү бар, жери бар, ага сөзсүз эгин эгип, бир нерсе өстүрүш керек да. Бул да эмгек, бул да мээнет. Анан жөн эле жерлер айдоосуз, эгүүсүз, кароосуз калса, бул жакшылык эмес. Жакшылык эмес. Бар нерсени биз ысырап кылган менен барабарды, урматтуу агайын туугандар. Андан көрө жер эне деп ошо жер бизди багып атпайбы? Жерге Алла Таала ушундай мүмкүнчүлүк буйрук берди. Жер эмне эле эксеңиз, ал ниетиңизге жараша ал өнөт экен да. Эгер анын өңгөнүн, мээнетин кылып эле койсоңуз, бир аз аракетиңизди бир аз эле кылып койсоңуз, Алла Таала берекесин берет экен. Үшүр берүү менен сиз болуп көрбөгөндөй соопко ээ боло берет экенсиз да. Үшүр менен ошол үшүр садакаңыз жеткен жерге сизге алкыш айтылып атат, сизге дуа тилек кылынып атат. Ошол эл ичинде токчулук болуп атат, бирдейлик болуп атат. Үшүр садакалар аркылуу ынтымак, биримдик бекемделип атат. Инсандардын арасындагы мээрим, акыбет артып атат. Карасаңыз, инсандар эмне үчүн бири-биринен ынтымагы кетип калат? Эмне үчүн бири-бирине ынтымагы жакшы болбой калат? Себеби жардамдашпай койгон учурлардан келип чыгат да. Бири-бирине каралашпай койгондон келип чыгат. Мамилелешпей койгондон келип чыгат. Үшүр садака дагы мына ушун кадимкидей жоюуга, түптөөгө чоң бир өбөлгө болуп берет экен да. Мисал айтайлы, үшүр садакандагы деги эле зекет болсун, баардык садака түрү болсун, мүмкүн болсо жакыныңыздан бериңиз дейт да. Асыл анан фуро деп бөлөт шариятыбызда. Мисалы, асыл дегени ата энеңизге, чоң ата чоң энеңизге бербейсиз. Алар сизге жакын тууган болуп эсептелип, алардан сиз деле караганга милдеттүүсүз. Алар сизге көп байлыгыңызга тиешелүү адамдар. Андан кийин фуро деп балдарыңызга, кыздарыңызга, неберелериңизге, алардын балдарына бербейсиз. Алар деле сиздин байлыгыңызга жакын мураскор катары дагы тиешеси бар жакын адамдар болуп, анысы деле алар менен жакын каралашышыңыз керек. Андан сырткары муктаж болуп калса, бир туугандарга, тага жээндерге, бөлө карындаштарга, колу кошунага, мүмкүн болсо жакын туугандан, андан кийин көчөгө, айылга, узактарга жардам берип, өз жакын туугандарыңызга жардам бербегениңиз жакшы болбойт экен да. Шариятыбыз айтып атат, жакшылык жакындан башталат экен. Үй бүлөнөн башталат экен. Кол кошунан, тууган уруктан башталат экен да. Андыктан ошо үшүр садакасын дагы бергенде мүмкүн болсо ошол жакын туугандарга берип, жакын муктаждарга берип, аларды сөзсүз сураш шарт эмес, урматтуу агайын туугандар. Өзүңүз байкап эле бере бересиз, үшүрдү жеткире бересиз. Мына биздин үшүрүбүз десе, бүгүнкү күнү элибизде үшүр садакасын аябай жакшы кабыл алуу бар да. Жерден өнүптүр, ошону кырмандын четинен бердим десеңиз, ошо кырманыңыз толсун деп сизге канча жакшы тилектер айтылат да, жакшы каалоолор айтылат сизге. Бул жерде сиз да ыраазы болосуз,
алгандар да ыраазы болот. Андан кийин албетте те узактагы деги эле момун мусулманга бере бересиз да. Жолоочу мусапырга, студенттерге, талабаларга бере бериш керек. Булар ошол бул жерде эч кандай ойлобоңуз да бир азайып калат деген эч ой инсандын оюна келбеш керек экен да. Кайрым ушун берсем берекеси артат дешиңиз керек. Чындап артат. Себеби көрөсүз, кийинки жылы кадимкидей сиздин түшүмүңүз арта баштайт. Канча жакшы маанай тилектер сизге айтылган болот да. Кандай ыраазычылыктар айтылган болот. Дагы бул жерде жакшы нерсе ошол кызматташтык артат. Кадимкидей сиздин ошол эгиниңиз, мөмө жемиштериңизге бир береке келсин деп колу кошунаңыз, жора жолдошторуңуз, тууган уруктарыңыз мына ашар кылып жардамга келе баштайт. Себеби алар билет сиздин ошол үшүрүңүз берилет, жардамыңыз сунулат дегени кадимкидей орток мүлк сыяктуу бир боло баштайт да. Үшүр садакасы, урматтуу бир тууган, кадимкидей биздин ынтымагыбызды бекемдей турган бир зекет түрлөрүнөн болуп эсептелет. Үшүр садакасы кадимкидей инсандардын өз арасындагы мындай мээримдүүлүктү, жакшы көрүүнү, туугандык сезимдерди күчөтүүгө өбөлгө болуп берет экен да. Үшүр садакасын берүү менен жерден өнгөн бүт мөмө жемиш, дан эгиндердин бир бөлүгүн кол кошунага, тууган урукка жеткирүү менен, муктажга кол сунуу менен сиз анын пайдасын арттырат экенсиз да. Көрдүңүзбү? Пайдасын арттырат экенсиз. Себеби Алла Таала ушундай мыйзам эреже койду. Мен берген ырыскыны силер мен буйруган жолдо сарптасаңар, мен силерге берем дейт да. Силер каржагыла, башкаларга бергиле, менин ошо башка пенде кулдарыма жеткиргиле, мен силердикини мен арттырам деп атат да. Көрдүңүзбү? Динибиз мына ушул нерсени айтып атат. Эч кыжылат болбогула. Ал кол ачык, ал марттыгыңарды мен баалайм деп атат. Анын жообун мен берип силердин берекеңерди арттыруучу менмин дейт. Күтүлбөгөн жерден, урматтуу экендеш, сиздин акчаңыз көбөйөт. Күтүлбөгөн жерден ошо алган түшүмүңүз, дан эгиниңиз, мөмө жемиш, алма болсун, алмурут болсун, коом болсун да, арбуз болсун, айтайлы нокут болсун, арпа болсун, буудай болсун, жүгөр болсун, баардыгын ошол акчасы сизге артыш көрсөтөт экен да, өсүү көрсөтөт экен. Себеби сиз Аллага жагып атасыз. Алла өзү буйруган нерсеге сиз каржап атасыз. Алла Таала сөзсүз бул жакшылыгыңызды баалайт. Алла Таала бул жакшылыгыңызды, бул салих амалыңызды Алла Таала баалап, берекесин берип коет экен да. Мына ушул үшүр берүү салтындагы өнүктүрөйлү, үшүр берүү системасындагы бекемдейли, ар бирибиз мүмкүнчүлүгүбүз бар да, кайсы бир деңгээлде. Биздин мазхаб алымдарыбыз ошол Ханафи мазхабында ушун шариаттык эреже ушундай коюлган. Үшүрдүн кандайдыр бир нисап деп чеги жок да. Мынчага түшүмүңүз мынча көлөм болгондо бересиз деген болбойт. Биздин Ханафи мазхабта Абу Ханифанын бизге жеткирген фатва көз карашы ушундай жеткен. Кандай экен? Канча түшүмүңүз болсо ошонун үшүрүн бере бересиз. Бир өлчөмү жок. Андан кийин ошол түшүм мындай кандай дейле? Көп чыдамкайлыгы да каралбайт. Помидордон деле бересиз, тез мындай убактысы аз убакытта айнып бузулуп кала тургандардан деле бере бересиз. Аны мындай узун мөөнөттүү чыдамкай боло турган мөмө жемиштен бериңиз дегенде шарты жок. Эмне өнсө ошонун үшүрүн бере бересиз. Кайракы суу жетпеген жерден болсо табигый сууланган сугарылгандардан 1/10, анан эмгек менен ташып келүү менен сугарылган жерлерден 20дан 1 бөлүгү үшүр кылып чөйрөгө берсеңиз, Кудай Таалам жакшылыктарды арттырат. Динибиз мына ушундай социалдык жардамдашууну буйруган дин. Алла Таала бизге дайым жардамдашкыла, таквада жардамдашкыла, жакшылыкта жардамдашкыла дейт. Сиз мына ушул амалды аткарган болосуз. Ар бирибиз ушундай амалдарды аткарууга рахат алып, сүйүнүп, ар түшүмүбүздү
Куда кааласа түшүм болгондо, кырман толгондо мен берем, сөз биринчи берем, андан кийин калган жака сатам десеңиз, Кудай Таала ушу ниетиңизди баалайт экен. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.